Саламатсыздарбы, эфирден кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Сары Өзөн дыйкан базарынын жетекчиси Маркабаев Эрмек Карасаевич. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Эрмек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына жаңы жылдын алгачкы кадамында биз сизди студиябызга чакырдык. Анткени ушул Бишкектеги эң ири, эң чоң дүң базарлардын бири бул Сары Өзөн дыйкан базары десек болот. Же болбосо эң көлөмү жагынан чоң деп да айтсак болот. Бүгүнкү күндө эгерде ошол сиздердин базарыңыздарда кампа толуп, дүрдүйүм жемиштер толуп атса, мындан келди биздин элдин дагы курсагы ток деген бир көңүл топуктукту айтып кетсек болот. Бүгүн ушу негизиге берейин деген суроолорумдун негизгилеринин бири мына жаңы жыл алдындагы негизи эле күздөн берки биздин элдин түшүмү кандай, базардын абалы кандай? Саламатсыздарбы, бүгүнкү мына кирип келген жаңы жылыңыздар менен жаңы жыл мамлекетибиз үчүн жакшылыктардын жылы болсун, ийгиликтердин жылы болсун. Элибиз жакшылыктарды багындырып, көп ийгиликтерге жетишип, мына 2017 жылы дагы көптөгөн жакшылыктар болду. Жаңы президентибизди тандап алдык. Эми жаңы президентибиз менен мына бүгүнкү күндө ит жылына кирип, биз жакшы үмүттөбүз. Ушул президентибиз мамлекетти көтөрөт деген чоң үмүтүбүз бар. Экинчиден берген сурооңуз боюнча, дыйкан базары негизинде эле Кыргызстан боюнча дүң базардын жалгыз ушул базар. Биздин базар башка базарлардан айырмасы эмнеде? Биздин базар эң негизгиси эле бул баа жагынан дагы эң арзан базар. Анткени деген Кыргызстан боюнча жалпы 7 областтан келип ушул базардан алып кетишет. Немелерди, жашылчаларды. Ош базар, Аламединский базар, Глобус, Фрунзе, Орто Сайский базардын баары эртең мененки түшкө чейин ушул жерден оптом сатып алышып, анан кайра сатышат. Биздин базардын эң негизги регион эмес, бул шаардын дагы калкын тейлейсиздер. Шаардын дагы калкын. Жалпы шаардын ичиндеги базарлар ушу биздин базардан алып келип кайра сатышат да. Биздин базардын эң негизги айырмаланганы бул дыйкандар түздөн түз биздин базарга кирип, түздөн түз сатканга шарт түзүлгөн. Дыйканчылар, анткени бүгүнкү күндө биздин экономикабыздын эң негизгисинин бири бул дыйканчылар да. Кыргызстан аграрный мамлекет болгондон кийин Кыргызстанда бүгүнкү күндө биз ушул фермерлерди аябай бардык жактан мамлекеттик деңгээлден дагы биз баарыбыз колдошубуз керек. Ошол биздин эң негизги потенциал, биринчи шарттарды биз ушул дыйкандарга түзүп бергенге аракеттенебиз. Себеп дегенде дыйкан менен сатып алуучу кардардын ортосундагы посредниктерди биз максималдуу түрдө азайтканга аракеттенишибиз керек. Ошондо биз баягы дыйканга да шарт түзүп беребиз, алуучуга да шарт түзүп беребиз. Ошондо бул эң негизги баягы сооданын принциби деп айтсак болот. Анан кийин дыйканчылар, любой дыйканчы, любой бизнесмен өзүнүн чыгарган товарын кымбат баада сатканга аракет жасашат. Кымбат баада биз өзүбүздүн внутренний рынок деп коет. Внутренний рынокко бир кандайдыр баа менен сатылса, ошол баадан 40-50% менен кымбатыраак сатылат. Бул только экспортко чыгарыш керек да. Экспортко чыгарганга бул мамлекет өзү түздөн түз шарт түзүп бериш керек. Именно ушул фермерлерге. А биздин базардын ичинде болсо биздин бизнестин аты услуга деп коет. Биз только сатып алгандарга и сатуучуларга шарт түзүп бериш гана керек. Биз орунду сатуучуга орун түзүп беребиз, сатып алуучуга баягы эң эле негизгиси, мисалы үчүн баягы бир пенсионер келип товар алса, ошонун товардын качествосу болуш керек эң биринчиси. Экинчиси салмагы туура чыгыш керек. Анан эң негизгилердин бири бул баасы арзан болуш керек да. Ошол багытта биз иш алып барып атабыз азыр. Сиз жогоруда айтып кеткендей, ошол дыйкандарга шарт түзүп берүүнүн жолдорунда кичине тагыраак айтып койсоңуз, мүмкүн дыйкандар ошол тапкан кирешесин, жанагы пайдасын, күзүндө жыйнап алган жер жемишин алып келгенде бир эле орунтукка төлөшөбү, же болбосо андан сырткары дагы налогдор, же болбосо кошумча акча жыйноолор барбы? Налогко деген бизде баягы биздин мамлекетте жакшы шарт бар экен. Дыйканчы эгерде өзүнүн айыл өкмөтүнөн справка алып келип берсе, алар налог төлөбөйт. Базар ордуна төлөйт. Базар ордуна 50 сомдон 100 сомго чейин. Ортуп тургап саткандын күнүнө
Ал 100 сомдун ичинен ошол биз өзүбүздүн подоходный налогубузду төлөйбүз, товарын таштап кетет, охранага зарплата төлөйбүз, ошолор таштап кеткен мусорду тазалайт, дворникке зарплата төлөйбүз, ошол чыгарган мусорду чыгарып кетиш керек, тазалыкка төлөйбүз, анысы кандай ошол төлөгөн 100 сомун өзүнүн услугасы менен ушулга кетишет да. Анан кийин бул дыйкандарга баягы шарт түзүп берүү деген эмне? Бул эң негизгиси бул орун эмес. Мына бизден азыр салыштырмалуу мурунку эски дыйканга дыйканчылар кире алчу эмес. Ортодо посредниктер монополия жасап коюшкан да. Дыйканчылар воротасына чейин алып келчи, дарбазасына чейин, дарбазадан мурунку дыйкан базарына ошондой. Анан кийин ичинен посредниктер дарбазанын сыртынан болбогон баага сатып алып туруп, анан ичине алып кирип кетип өздөрү сатышкан да. Анткени ал базар кичинекей, булар киргенде орун жоктун айласынан болгонбу билбейм, но бирок факт что ушундай болгон да. Азыр биздин базарда бардык шарттар бар, дыйкандар прямой өздөрү келип орунга жайгашып, өздөрү сатып, былтыр күздө баары ыраазычылыгын айтышты. Мына баарыбыз тең жалпы иш жерге кирип, соодабызды кылып, мына эми түшүмүбүздүн жыйнаган түшүмүбүздүн эмгеги акысы кайтып атат деп. Буга биз дагы аябай ыраазыбыз, биз ушул үчүн кызмат кылып атабыз. Биз баягы жалпы эле акча таап байыштан эмес, мен өзүмдүн жеке бул базар деген хоббим, мен баягы элге жардам бергенди ушундан мен удовольствие алам да. Жакшы баягы биз түзүп берген шарттан баягы элдер жакшы болуп кетсе, ушундан бир кандайдыр бир кубат алам да. Менин командам да ошондой, жаныма баягы башынан бери мен Казакстанда иштеп келгем 18 жыл, именно ушул базар тармагында. Анан кийин ушул Казакстандан бери жанымда чогуу жүргөн балдардын баарын азыр жаныма чогуу кармайм. Кичинекей кезинен бери тарбиялап, ушулардын баарын өстүрүп, ушул базарда менин колумда жумуш иштешет бар. Жакшы экен, мага баарынан жакканы жана айыл өкмөттөн дыйкан өзү эгип жаткан картошкасына справка алып келсе, ал налог төлөбөйт деген жаңылыкты мүмкүн биздин дагы кээ бир дыйкандар бул жөнүндө билбейт. Анан кийин эми бүгүнкү күндө биз ушул базар дейбизби, башка дейбизби, айтор бүгүнкү күндө бардыгы эле бизде саясат менен байланышып калды. Сиздин ушул бир эле базарды жетектөө эмес, андан сырткарыда саясатта болгон азын улак сапарыңызга көз сала кетсек, мунун эң негизгисинин бири сиздин Замандаш партиясынын бир кезде мүчөсү болгон экенсиз. Эскерте кетсек, ал жерде активдүү мүчөлөрдүн бири болгон экенсиз. Эмне үчүн бүгүн Замандаш партиясынан кеттиңиз, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Эми баягы саясат деген саясаттын өзүнүн шарты, өзүнүн жолу ушундай турбайбы? Мен 2015-те Замандаш партиясына кирип, политсовет мүчөсү болуп, Замандаштан кандидат болуп, жогорку кеңешке шайлоого чыкканбыз да. Шайлоого чыгып, анан кийин Замандаш кандайдыр Алланын буйругу менен болду да мунун баары тең өтпөй калдык. Анан өтпөй калгандан чыгып, анан кийин шайлоо бүткөндөн кийин анан өзүбүздүн ишибиз менен айланыша баштадык. Ар ким өзүнүн ишине, баягы Замандаштан кеткендерден мен жалгыз гана эмесмин. Баарыбыз тең эми өзүнүн жолун таап кетишти да. Анан кийин баягы саясий Замандашка мен эч кандай нааразычылыгым жок. Замандашка мен ыраазымын. Замандаштын аркасында мен көптөгөн кишилер менен тааныштым, көптөгөн саясатта аз да болсо да тажрыйба алдым. Саясатка катыштаган кадамыңыздын алгачкыларынан болду, Замандаш партиясы. Алгачкы эң биринчи саясатка кадам таштаган. Анан кийин азыр эми мына алдыда дагы шайлоолор бар. Тоже бир оюбуз бар саясатка дагы бир өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрсөкпү деген. Эми аны алдыда дагы Алла буйрса дагы кезигебиз, айта өтөбүз, убакыт көрсөтөт. Дагы бир маалымат айдыңында берген маегиңизде саясатчы менен бизнесмендин көз карашы эки башка болот деп айтыптырсыз. Бул жөнүндө эмне айтып кете аласыз? Эмнени ойлодуңуз эле муну? Мен баягы как бизнес чөйрөсүндө жүргөн инсан катары айта кетсем, каждый судит по-своему дегенде, бизнесмендер булар практик болот да, практика менен. Алдына мисалы үчүн алдыга план койгондо да практика менен план коет да. Саясатчы только теория менен иштейт булар. Вот разницасы ошондо. Мисалы кээ бир саясатчылар, кээ бир эмес, көп саясатчылар өкүнүчтүүсү бул нандын канча сом экенин билбеген саясатчылар бар. Нан каяктан жасалганын билбеген саясатчылар бар. Баягы балконда өсүп, чоңдун баласы эле чоң болот деген Кыргызстанда аябай популярный болуп кетпеби, ошондой сыяктуу эле баягы нандын баасын билбейсиз, анда кыргыз эли эмнеге муктаж экенин да билбейт да алар. Ошол өкүнүчтүү ошол болуп атпайбы? Мына азыр бүгүнкү күндө мына биздин
экс президент Алмазбек Шаршеновичтин, анан кийин азыр действующий президенттин саясаты бул полностью саясий элитаны алмаштырып, ордуна жаштарды алып келебиз дегендин мен колдойт элем да ушуну. Анткени жаштар мына эски саясатчылардан баягы 25-26 жылдан бери саясатта жүргөндөрдүн мен анча мынчасын аттарын эле айтып деле коюшум мүмкүн, бирок булар только бири-бирин критикалагандан башка эчтеке кылган жок да. Мамлекет үчүн эмне кылды? Жеке мен Кыргызстандын жараны катары мен үчүн эч нерсе кылган жок. Мен ушулардын айынан мен 96-жылы Казакстанга кеткен мигрант болдум. Курсак ачкандын айласынан. А эгерде ушулар 96-жылы, 91-жылы Кыргызстан мамлекет эгемендүүлүк алгандан бери жакшы иштесем кетпейт эле да. Мындай болмок эмес, мүмкүн бүгүн биздин жерлерде, башка өлкөлөрдө жүргөн мигранттар деле ушул биздин мамлекеттен эле өз бактыларын таап ишкер болуп кетишмек. Сиздин ошол дагы бир массалык маалымат айдыңына берген сөздөрүңүздүн бир маңыздуу сөзүңүздүн бири жалкоолук, жакырчылыкка алып келет деп айтыптырсыз. Бул бүгүнкү күндө чындыгында чындыкка түз караганыбызда биз жакыр өлкөлөрдүн катарына киребиз. Сиздин бул сөзүңүз биздин жалпы эле мамлекет жалкоо деген түшүнүккө келеби, же болбосо биздин кээ бир инсандар жалкообу, же кандай түшүнсөк болот муну? Бул эми каждый муну саясатчы саясат катары түшүнөт. Жөнөкөй киши жөнөкөй катары түшүнөт. Ар ким эми өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт да. Действительно мына баягы кыргызда жакшы сөздөр бар эмес. Аракет кылсаң берекет дейт. Иштешибиз керек, колубуздан келсе дагы. Эң негизгиси уурдабашыбыз керек. Бийлик качан берет деп жата бербей. Бийлик качан берет деп жата бербей. Вот биздин эң негизги бүгүнкү маселе саясатчы түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да саясатчы. Ар ким өзүнүн ишин кылбай жатканда да. Эми мисалы үчүн сугатчы барып сугарыш керек. Малчы барып малын багыш керек. Сатуучулар барып сатыш керек дегендечи. Баягы саясат ушу ордуна туруп алса эле биз жакшы болот да. Анан кийин баягы колуңан келбесе деле тырмалаңдай бербей, колубуздан келген ишти кылсак, анан биз баары жакшы болот. Баарыбыз тең эле баягы тоодон түшө калып эле креслого отуруп депутат болобуз келет. Ага мээди жетеби, жетпейби аны билбейбиз да. Президенттик орунга 50 киши коет. Ошондой болуп атпайбы? Анан кийин мына айылдан келип, шаарга келип, шаардан жумуш таппайт. Шаарда баягы жаш балдар, өзү курактуу балдар жакшы машиналерди минип алып, атасы сатып бергени бар, өзү сатып алганы бар дегендечи. Ушуларды көрүп алып, анан жаш болгондон кийин арданышат дагы. Анан мен да ушундай болом деп баягы ийгиликти эрте кылам деп туура эмес жолго түшүп мындай бир криминалга кирип кетип аткандар ошондон аябай көп себепкер болот да. Ошон үчүн баягы биз айылдыктарды айылда кармап, айылдын ичинде айыл болбосо шаарым өлүп калат ачкадан. Шаарда айыл багат. Айылда баарын ушу айылда өстүрсө болот. Жер жемишти бар. Жер жемиштин бар айылда. Айылдан келип атканга байланыштуу сиз муну жакшы билесиз. Айылдан келип аткандан кийин биз айыл чарбаны өнүктүрүшүбүз керек. Бизде Казакстандай, Россияда там, Өзбекстандагыдай нефть, газ деген жок. Бизде бир гана аграрный, биз сельское хозяйствону өндүрүшүбүз керек. Сельское хозяйство өндүрүш үчүн айыл чарбаны өндүрүшүбүз керек. Айыл чарба өнсө, ошол сельское хозяйстводон ошол да. Айыл чарба кыргызчасы. Айыл чарбаны өндүрүшүбүз керек да. Сөзүңүзгө аралжы бүгүн биздин өлкө башчысы быйылкы жылды айыл чарбаны өнүктүрүү жылы деп дайындады. Мүмкүн ушул уран менен бардыгыбыз жакшы иштесек, айыл чарба өнүксө, мүмкүн биздин шаарда дагы жашоо жеңил болот. Мен дагы бир сизге берип кетейин деген суроом, бул абдан элге жакын суроо. Бүгүн ушу дыйкан базарында канча жумушчуну сиз жумуш менен камсыз кыласыз? Жалпы соодагерлер менен бирге эсептегенде, жалпы соодагерлер менен бирге эсептегенде бизде деген стабильный стационардын өзү 200-300ге жакын орун стационарлар. Мындай одноразовый деп коет, одноразовыйлар где-то 150-170 киши ежедневно кирип чыгып келет. Кирип чыгып турушат, Жанагы араба сүдүрөп, ошол жерде жардам араба сүйрөгөндөрдөн 284 араба сүйрөгүч бар. Анын ичинде стабильно күнүндө иштеген 170. Ал деле жумушта ошол жерден нан таап жешет. 160-170 киши күнүндө стабильно иштешет. Тачка менен түрткөндөр. Охранный агентство 30га жакын киши жумуш иштейт. Контролерлор 20 киши контролер жумуш иштешет. Дворниктерибиз 30 киши жумуш иштейт. Баш аягы 1000ге чыгат экен анда, Ушул кичинекей эле биздин шаарыбызда ошол базарда 1000 кишиге жашоо берип,
1000 кишиге өмүр берип, 1000 киши ошол жерден күнүмдүк тамак ашын таап жеген, бул жаман нерсе эмес деп ойлойм. Эгерде келечекте ошо сиздикиндей дагы бир дүң базарлар ачылса, ага деле жумушчу табылып, ал жерге деле дыйкандар жер жемишин алып келип, ал жерде эле өсүп өнөөрөт деген ойдомун. Анткени бул биздин Кыргызстан кошуна өлкөлөргө караганда бул базарды өнүктүрүү жагынан же болбосо жер жемиш өстүрүү жагынан абдан ыңгайлуу деп эсептейм. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан аркы ишиңизге да ийгилик каалайбыз. Ошол дүң базарда ошол жерде иштеп жаткан ишиңиз ийгиликтүү болуп, элдин да кампасы толуп, сиздин да кампаңыз толуп, кыргыз элинде токчулук болсун. Сизге да ийгиликтер болуп. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Сары Өзөн дыйкан базарынын директору Маркабаев Эрмек Карасаевич келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Муканбетова болду. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.